Boyunda барда чач кыса болобу? Болот, эми аял кишиге баягы чачты көп эле кырка бербейт. Негизи. Адалбы? Адал. Күйөөсү уруксат берсе болот. Алса болот. Анан жанагы кээ бир аялдардын чачтары узун болот, анан жыныстык катнаш кылган сайын гусул алыш керек болот. Чачын өрбөй жүрсө баарын жууш керек болот, ошондо оор келип калат. Ошондой аялдарга жууганга дагы жагдайы жок. Айыл жерде жашайт, тоодо жашайт, шаарда элиткада жашайт эмес да, душта эмес. Ошондой учурлар болуп калса, кыйынчылык, татаалдык болуп калса, чачын өрүп туруп, өрүлгөн чачтын түбүн эле жууп коет. Бул жагын жуубай койсо болот. Анан чачын өрүп жүрбөсө, баарын жайып туруп жууш керек болуп калат. Оор татаалдык болот. Ошол учурларда кыскартып, күйөөсүнөн бири алдынан өтүп, анан чачтарын кыскартып коюп, жууганга жеңил да. Ато аялдар жууп туруп, анан кургатканча кургабайт. Анан ошо менен жатат, анан баштары ооруйт. Сенин аялың оорукчан болгондон кийин анан бүттү, сенин деле жашооңду аркага тартып берет. Туурабы? Каалайсың, каалабайсың тартып берет. Больницага барыш керек, лечить керек, лекарство алыш керек. Ал больницага кеткен сайын баланы ким карайт? Бир кайненеңе чыдайсың, бир энеңе чыдайсың, бир өзүң карайсың, ушинтип жүрө бересиңби? Сенин иштериңге сокку берет. Ошон үчүн келинчектердин да ден соолугун караш керек. Чачын алса болобу? Болот. Эми кырып салбайт, конечно. Кырып салганы болбой калат. Анан бирок кыскартса болот. Оорчулук, татаалчылык болуп жатса.